Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз математика сабагынан 4-чейректеги 22 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде машыгуу сабагы. Бүгүн сабакта татаал туюнтмалардагы амалдардын аткаруу тартибин белгилеп иштейбиз. Татаал теңдемени чыгарууга машыгабыз. Аттуу сандар менен амалдарды маселени чыгарабыз. Анда окуу китебиндеги 1059 номердеги мисалдарга көңүл буралы. Бул жерде мисалдардагы амалдардын аткарылыш тартибин түшүндүрүп чыгар дейт. Анда берилген туюнтмаларды карайлы. Бул жерде үстүңкү катарда кашалуу туюнтмалар берилген, ал эми астыңкы катарда ошол эле туюнтмалар кашасы жок берилген. Эми ушул туюнтмаларды аткарганда биз амалдардын аткаруу тартиби өзгөрөбү? Көрөлү. Анда биринчи туюнтмага көңүл бурабыз. Бул жерде кашанын ичинде кошуу амалы турат, кашанын сыртында бөлүү амалы турат. Биз биринчи кашалуу туюнтмада кашанын ичиндеги амалды иштейбиз. Андан кийин кашанын сыртындагы амал, башкача айтканда андан кийин бөлүү амалы аткарылат. Эми ушул эле туюнтма кашасы жок жазылса эмне болот? Анда амалдардын аткаруу тартиби өзгөрүп калат. Башкача айтканда, биринчи бөлүү амалы иштелип калат, андан кийин анан кошуу амалы иштелип калат. Кийинки туюнтмага көңүл буралы. Бул жерде дагы кашалуу туюнтма берилиптир. Биз биринчи кашанын ичиндеги амалды аткарабыз, андан кийин кашанын сыртындагы амалды аткарабыз. Дагы эле ушул туюнтма астыда кашасы жок берилиптир. Эгерде биз ушул туюнтманы кашасы жазсак, анда амалдардын аткаруу тартиби өзгөрүп калат. Башкача айтканда, биринчи бөлүү амалы иштелет, андан кийин кемитүү амалы аткарылат. Эми окуу китебиндеги 1060 маселеге көңүл буралы. Дүкөндө 820 метр кездеме болгон. 422 метр кездеме сатылгандан кийин дагы 150 метрден 3 түрмөк кездеме түштү. Дүкөндө канча метр кездеме болуп калды дейт. Бул жерде дүкөндө башында 820 метр кездеме болгон экен. Ал эми 422 метр кездеме сатылыптыр. Ал кездеме сатылгандан кийин дүкөнгө дагы 150 метрден 3 түрмөк кездеме келип түшүптүр. Демек силер дүкөндө канча метр кездеме болуп калганын табышыңар керек. Алгач маселенин кыскача шартын түзгүлө, чыгарылышын чыгаргыла, анан жообун жазгыла. Ал эми 1062 номерде татаал теңдемелер берилген. Бул жерде силер теңдемелерди жөнөкөйлөтүп, бир амалдуу теңдемеге алып келип, анан теңдемени чыгарып, теңдеменин тамырын таап, анан кайра текшеришиңер керек. Ал эми 1064 номерде аттуу сандар менен амалдар берилген. Бул жерде силер биринчи аттуу сандар менен амалдарды иштээрден мурда аттуу сандарды майдалап алып, анан амалдарды аткарып, андан кийин ыңгайына жараша, эгерде мүмкүн болсо ирилетип коюшуңар керек. 1065 номерде болсо теңдемелерди жазып чыгар дейт. Бул жерде биринчи жазууга көңүл буралы. А жана 10дун айырмасына 15ти кошсок 38 болот дейт. Демек, азыр биз теңдемени жазабыз. Демек, А жана 10дун айырмасына, демек, Адан 10ду кемитебиз. Кашаны жабабыз. Буга, ушул айырмага 15ти биз кошушубуз керек экен. Ошондо барабардан кийин 38 болот дейт. Мына биз азыр биринчи теңдемени жаздык. Эми экинчи теңдемеге көңүл бурабыз. 18ди m менен 9дун суммасына бөлсөк 2 болот дейт. Демек,
18 bölüngөн kaşanın içinde m menen 9'dun summasına deydi. M menen 9'dun summasına 18'di bölsök demek 2 gelip çıgat deydi. Barabar 2. Biz hazır ikinci tenglemeni yazdık. Emi üçüncü tenglemeni yazabız. K'nı 16 jana 3'tün köbөйтүндүсүнө bölүүдөн 15 gelip çıgat deydi. Demek K'nı biz bölöt ekenbiz 16 menen 3'tün köbөйтүндүсүнө. Demek barabar 15 gelip çıgat eken. Demek biz hazır жазуудан теңдеме түздүк. Эми балдар, biz сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн biz амалдардын аткаруу тартиби боюнча белгилеп туюнтмаларды иштедик. Андан кийин маселе иштедик. Анан теңдеме иштедик. Андан кийин аттуу сандар менен амалдарды иштедик жана жазуулардан теңдеме жаздык. Эми силерге тапшырма. Окуу китебиндеги 1066 номердеги татаал туюнтмаларды амалдардын аткаруу тартибин белгилеп, анан иштейсиңер. Ушуну менен биз балдар бүгүнкү математика сабагын аягына келип жеттик. Эмки сабактан жолугушканча саламатта болгула.